Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Экинчи глава. Чыгармачыл башталышты билдирип. Ички көрүү ачылганда биздин мейкиндер кеңейет. Биздин ишибиз Кудай жараткан маңызыбыздын чагылышы. Мага менин жашоомдун максат жөнүндө суроо беришкенде, ал менин жумушумда экендигин айтам. Көпчүлүк адамдардын өз жумушун көргүсү келбеген, андан да жаманы эмне менен алектөөнүнү да билбегендиги капаландырат. Жашоодогу өз ордуңду, жакшы көргөн жумушуңду табуу өзүңө болгон сүйүүңдү билдирүү. Жумуш биздин чыгармачыл башатыбызды билдирүүгө жардам берет. Жетишерлик билимим жок же чыгармачыл иштерге жарабайм деген эски элестөөлөрдөн баш тартыңыз. Ааламдын чыгармачыл кубатын сиз аркылуу өтүп, терең канааттануу тартуулоосуна жол бериңиз. Эмне менен алектенсеңиз, маанилүү эмес, негизгиси ошол иш сиздин өзүңүздү тааныта алууга мүмкүнчүлүк берип, канааттандырсын. Эгер жумушуңузду жек көрсөңүз, өзүңүздү иштен өзгөртмөйүнчө дайыма ишиңизге жаман көрүү менен мамиле кыла бересиз. Жумушуңузду алма аштырган күндө да бир аз убакыттан кийин баягы эле жек көрүү сезими кайталанат. Анткени мурдагы бекемдөөлөрүңүз өзгөргөн жок да. Көйгөйдүн дагы бир себеби адамдар көп учурда өз каалоолорун таңгыч формада билдиргендигинде да жатат. Бир аял өз каалоолорун оң формада билдирүү үчүн оюн тактай албай абдан кыйналган. Ал бул нерселер менин жоопкерчилигиме киришин каалабайм. Мындай болушун каалабайм. Мен ал жерде терс энергия сезилишин каалабайм деп кайталай берди. Өзүңүз көргөндөй, ал бир да жолу өзүнүн эмне каалаганын айткан жок. Өз каалоолоруңузду так билдирүү керек. Кээде өзүбүз каалаган нерсени суроо абдан кыйын болот. Каалабаган нерсени айтуу алда канча жеңил. Өз жумушуңуздун кандай болушун каалайсыз? Оң формада билдириңиз. Мисалы мынтип: менин жумушум толугу менен мени канааттандырат. Мен адамдарга жардам берем. Мен алардын муктаждыктарын сезе алам. Мен мага сүйүп, урматтап мамиле кылган адамдар менен иштейм. Мен дайыма өзүмдү жакшы сезем. Дагы бир түрү: менин жумушум менин чыгармачыл башатымды эркин билдирүүгө жол берет. Сүйүктүү ишим менен алектенип, көп акча табамын. Же болбосо, мен жумушумда дайыма бактылуумун. Кызмат орду боюнча жеңил жана шаттык менен жогорулап, көп акча таап жатам деп айтсаңыз да болот. Ар дайым учур чакты пайдаланыңыз. Эмнени бекемдесеңиз, ошону аласыз. Эгер сиз каалагандай болбой жатса, анда сизде жакшылыктын жашооңузга киришине бут тосуп жаткан бекемдөөлөр жашайт. Балким аны өзүңүз да байкабай жаткандырсыз. Өзүңүз үчүн жумушум жөнүндөгү менин ойлорум деген аталыштагы тизме түзүңүз. Терс ойлордун көптүгү сизди таң калтырышы ыктымал. Сиз алардан айрылмайынча өркүндө өспөйсүз. Жаман көргөн жумушуңузда эмгектенгениңизде сиз өзүңүздөгү күчтүн ачылышына жол бербейсиз. Ойлонуп көрүңүз. Жумушуңузда кайсы нерсе сизге көбүрөөк жагат жана көңүлүңүзгө төп келген иш ордунда өзүңүздү кандай сезмексиз? Эмнени каалаганыңызды так билдирүү абдан маанилүү. Аалам сизди ылайыктуу жумушуңуз болушу үчүн кам көрөт. Эгер эмне сизге эмне керек экендигин азыр түшүнбөй жатсаңыз, түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Ичиңизде жашаган даанышмандыкка карай ачык болуңуз. Мен бир семинарима актриса болууну эңсеген аял катышып калды. Анын ата-энеси бардык тааныштары ага күчтүү басым көрсөтүп, юристке окууга ынандырып жатышты. Ал юрист окуусун баштап, бирок бир айдан кийин эле таштап, өзү дайыма каалаган актёрдук чеберчилик курсуна барууну чечти. Мындан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле анын түшүнө жашоодо эч нерсеге жетпей турганы кире баштады. Ал чөгүп кетти. Күмөн саноодон эч арыла албай, жашоодо кийин оңдогонго такыр мүмкүн болбогон катачылык кетирип жаткандай коркуп жатты. Мен андан: түшүңүздө кимдин үнүн уктуңуз деп сурадым. Түштөгү үн атасынын үнү эле. Ал дайым айта берген сөздөрү менен ынандырууга аракет кылган. Көпчүлүгүбүздүн жашообузда ушуга окшогон окуялар болгон. Аял актриса болууну кааласа, ата-энеси юрист болушуна мажбурлашты. Эмне кылышын билбей, башы адашып калды. Аял атасынын ага болгон мээримин ушинтип билдирип жатканын түшүнүүсү керек эле. Эгер ал юрист болсо, жашоосу тынч жана бакубат болмок. Атасы дал ушул нерсени каалаган, бирок аялдын каалоосу башка эле.
Күтүүлөрү акталбаган күндө да аял өзү кандай кааласа ошондой кылыш керек болчу. Анткени бул анын өзүнүн жашоосу эмеспи? Мен ага күзгүнүн алдында отуруп, өзүнүн элесин көзүнө тике карап, мен сени жакшы көрөм. Өз каалаганыңа жетишиң үчүн мен сени колдойм. Мен сага алымдын жетишинче жардам берем деп айтуусуна кеңеш бердим. Өзүн маани берип тыңдоосун сунуштадым. Ал өзүнүн ички даанышмандыгын тыңшап, өзүнөн башка эч кимге жакынууга милдеттүү эмес экендигин түшүнүүсү зарыл эле. Атаңдын жакшы көрүп туруп деле өзүңдү таанысаң болот. Аял өзү каалаганга жетип, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн жана жарамдуулугун сезүүгө акысы бар эле. Ал атасына: "Ата, мен сизди жакшы көрөм. Бирок мен юрист эмес, актриса болгум келет" деп айтса деле болмок. Бул жашоо сунуштаган сыноолордун бири. Бизди жакшы көргөн адамдар тандообузга макул болбой турса да, өзүбүзгө керек нерсени жасоо. Биз бул жашоого башкалардын каалоолорун актоо үчүн келген эмеспиз. Эгер биз жакшы деле эч нерсеге татыктуу эмеспиз деген ишеним менен жашасак, каалаган ишибиз менен ийгиликтүү алектене албайбыз. Эгер жаныңыздагы адамдар сизди каалаганыңа жете албайсың деп ишендирсе, ал эми сиз макул боло берсеңиз, ичиңиздеги наристе жашоодо жакшы нерсеге татыктуу экенине мындан ары ишенбей калат. Демек, биз кайра эле ар күнү өзүбүздү сүйүүгө үйрөнүшүбүз зарыл экендигине кайрылабыз. Дагы бир жолу кайталайм. Терс мүнөздөгү пункттарды маани берип карап чыгыңыз. Анткени дал ошолор сиздин өсүүңүзгө жолтоо болуп жатат. Балким, тизменин көбү сиздин ийгиликке татыктуу эмес экендигиңизди, жеңилүүлөрүңүз мыйзам ченемдүү экенин бекемдеши мүмкүн. Ар бир терс бекемдөөнүн оңун алмаштырыңыз. Өзүңүздүн аң сезимиңизде сизди толугу менен канааттандырган жумуштун образын калыптандырыңыз. Сиздин кирешелериңиз көптөгөн булактардын куралышы мүмкүн. Канча адамдар татыктуу жашоо үчүн жан аябай иштөө керек экендигине ишенишет. Биздин заманда жумуш этикасы жакшы адам болуш үчүн тыртышып иштөө керек жана ар кандай иш оор дегенди түшүндүрөт. Мен ачылыш жасадым. Өз ишиңизди сүйүңүз. Көп акча табышыңызга шек жок. Ушул ишти көрөйүн деген көзүм жок деп кайталай берүү менен сиз эч нерсеге жетишпейсиз. Жасап жаткан ишиңиздин баарына сүйүү жана оң маанайларды сиңириңиз. Эгер оор жагдайга кабылып калсаңыз, өзүңүзгө тереңирээк карап, бул учурдан кандай сабак алышыңыз керек экендигин түшүнүңүз. Бир жаш аял мага кызык окуя айтып берди. Анын көз карашы акча ага такыр күтпөгөн булактардан келишине жол берген. Достору анын оңой баюу жөндөмдүүлүгүн сындашып, аны тырышып иштешин айта беришти. Алар бул аялдын андай деле жанын кыйнай бербегендигин билишчү. Жыйынтыгында ал эгер тер төгүп эмгектенбесем, акчаларыма татыктуу болбой калам деп корко баштады. Чынында бул аял туура эле жолдо болчу. Ал коркконун ордуна өзүнө ыраазычылык келтириш керек эле. Ал кирешелердин булагын кантип ачууну түшүнгөн. Бул нерсе ал үчүн кыйын деле болгон эмес. Анын көп иштеп, бирок бул аялдай акча таба албаган достору аны жөн гана өз деңгээлине түшүрүүнү каалашкан. Мен канча жолу адамдарга жардамымды сунуштадым. Эгер алар жаңы нерсени үйрөнүп, өнүгүү үчүн бул жардамды кабыл алышса, эң эле сонун. Эгер алар менин колумду кармап алып, мени да төмөнгө тартышса, мен өкүнбөй туруп мындай адамдар менен коштошомун. Андан көрө чындап саздан чыккысы келгендер менен иштешкеним жакшы. Эгер сиздин жашооңуз сүйүүгө жана кубанычка толтура болсо, бактысыз адамдардын сизди жашоого окутканын укпаңыз. Эгер молчулукта, бардар турмушта жашасаңыз, өзү белчесинен карызга баткан жакырдын окутканын укпаңыз. Бизди жашоого көбүнчө ата-энелерибиз үйрөтөт. Алар оор, жетишпеген турмушта жашаган. Анда бизди эмнеге үйрөтө алышы мүмкүн? Көп адамдарды экономикалык абал кабатырландырат. Алар муну менен акчаны жоготуп алышын же тетрисинче көп табышын байланыштырышат. Бирок экономикага түшүү жана көтөрүлүү мүнөздүү. Ошондуктан биз үчүн анын азыркы абалы да, аны өзгөртүү үчүн жасап жаткан башкалардын аракети да мааниге ээ эмес. Экономиканын кубулмалыгынан бир ордубузда тура бербейбиз. Биз үчүн сырткы дүйнөдө эмне болуп жатканы маанилүү эмес, өзүңүз жөнүндө кандай ойлогонуңуз гана маанилүү. Эгер үйсүз калуудан корксоңуз, өзүңүздөн эмнеге ичимден өзүмдү ыңгайсыз, жайсыз сезип жатам, өзүмдү жоголуп кеткендей сезгеним себеби эмнеде? Жан дүйнөмдө тынчтык орнош үчүн эмне кылышым керек деп сураңыз. Сырттагы баардык көрүнүштөр биздин ички бекемдөөлөрүбүздү чагылдырат. Менин кирешем дайыма өсүп турат деген аффирмацияны мен ар дайым айтам. Анан менин кирешем ата-энемдикине караганда көп деген аффирмация да жагат.
ата энеңизден көп киреше табууга толук укугуңуз бар. Атүгүл бул зарылчылык, анткени азыр баары кымбатыраак турат эмеспи? Бул аффирмация көбүнчө аялдарда каршылыкты жаратат. Атасына караганда көп киреше таба турган ой келгенде эле алар өзүн ыңгайсыз сезишет. Алар өзүндө татыктуу эместик сезимин жеңип өтүп, жетишкендикти кабыл алуусу керек. Алар бай турмушта жашаганга акысы бар. Жумуш сизге мүмкүн болгон көп киреше булактарынын бирөөсү гана. Бирок сүйүктүү жумуштун максаты акча эмес. Акча сизге ар кандай жолдор менен келиши мүмкүн. Кайдан гана келбесин, аларды ааламдын белеги катары кубануу менен кабыл алыңыз. Бир жаш аял күйөөсүнүн туугандарына даттанып калды. Бул аял баласына эч нерсе сатып бере албай отурса, алар наристеге эң сонун кымбат нерселерди алып беришкен. Аалам бул наристенин баардык нерсеси жетиштүү болушун каалап, аны туугандары аркылуу камсыз кылып жатканын аялдын эсине салдым. Демек, бул аял ааламдын балага белек берген жолун баалап, ага ыраазычылыгын билдириши керек. Жумуштагы өз ара мамиле. Биздин жумуштагы мамиле үй бүлөдөгүгө окшош. Алар жакшы болушу да мүмкүн, жаман болушу да мүмкүн. Бир жолу бир аял менден мен өзүм позитивдүү адам болсом, жалаң гана негативдерди ойлогон коллегаларым менен кандай мамиле жасашым керек деп сурап калды. Мен эң алгач кырдаалдын карама-каршылыгына көңүл бурдум. Өзүн позитивдүү деп эсептеген адам жумушунда жалаң негативдүү ойлонгон адамдар менен курчалган. Мен өзүмө суроо салдым. Байкабаганы менен өзүндө терс ойлор болгону үчүн жашоосуна ушундай адамдар чакырып жаткан жокпу? Мен ага жумушунда дайыма кубанычтуу жана тынч абал бийлеп турганына, ал эми бирге иштешкендер бири-бирин жана жашоонун баардык көрүнүшүн сыйлап баалаганына ишенишине кеңеш бердим. Жанындагыларды айтып арызданганын ордуна ал аффирмацияларында кемчиликсиз шартта иштегендигин бекемдесе болмок. Бул философияны кабыл алуу менен ал коллегаларынын эң жакшы сапаттарын көргөзө алмак. Анткени алар бул аялда болгон жакшы өзгөрүүлөргө сөзсүз жооп жасамак. А балким ал жумушунун аффирмацияларында айткан шарттары бар жакшы ишке алмаштырмак. Бир киши жаңы жумушунда өзүн абдан жакшы сезгендигин айтты. Анын ички туюму таң каларлык өнүгүп, баары эң сонун болуп жаткан. Капыстан эле ал дайыма адаша баштады. Мен андан эмнеден корккондугун сурадым. Балким бала чактагы кайсы бир коркунуч үстүгө калкып чыгып жаткандыр. Же жумушта кимдир бирөө анын кыжырына тийип, же өч алууга аракет кылып жаткандыр. Бул киши ата энесинин бирөөсүн эске салбайбы? Мурдагы жумушунда ушундай нерсе болду эле. Мага бул кишинин көптөгөн катачылыктарынын мурдагы бекемдөөлөрү менен байланышы бардай сезилди. Ал маселенин үй бүлөсүндөгү анын ар бир катасын шылдыңдай берген эски адатта экендигин түшүндү. Мен ага үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүн кечирип, анын жумушунда эң сонун ылайыктуу мамилелер түзүлүп жатканын, баары аны урматтап жана эмгегин жогору баалаган бекемдөөлөрдү айтуусуна кеңеш бердим. Бирге иштешкендериңиз жөнүндө жаман ойлонууга өзүңүзгө жол бербеңиз. Ар бир адамдын жакшы сапаттары бар. Ошолорду байкаңыз. Коллегаларыңыздын тынчтыкта жашаганга жасаган аракетин урматтап, ага жооп кылыңыз. Оң сапаттарга көңүл топтоңуз. Ошондо алар толугураак ачылат. Эгер бирге иштешкендериңиз дайыма күңкүлдөп сүйлөнө берсе, көңүл бурбаңыз. Сиздин максатыңыз жеке аң сезимиңизди өзгөртүү. Сиздин коллегаларыңыз өзүңүздөгү терс нерселерди чагылдыргандыктан, сиздин аң сезимиңиз чындап өзгөрөрү менен жаныңызда негативдүү адамдар бир топ азаят. Көңүлүңүз калып турса да, аффирмацияларды айтып, жумушуңузда өзүңүз каалаган нерселерди бекемдей бериңиз. Андан кийин аны кубануу жана ыраазы болуу менен кабыл алыңыз. Бир аялдын жумушунда эң сонун шарт бар эле. Ал сүйүктүү иши менен алектенип, баалуу тажрыйба алып жаткан. Бирок ал тез ооруп, берилген ишти убагында аткара албай жатты. Бала чагында жакындарынын сүйүүсүнө жана камкордугуна жетүү үчүн тез ооруй бергендигин эстеди. Чоңойгондо да ал ушул үлгүнү кайталап жатты. Ага эми сүйүүгө жана жакындыкка башка позитивдүү жол менен жетүүнү үйрөнүшү керек болчу. Эгер жумушунда бир нерсе оңунан чыкпай жатса, ал 5 жашар кызга айланчу. Бул аял өз ичиндеги кичине балага көңүл бура баштагандан кийин өзүн өзү коопсуз абалда сезип, өз күчүн түшүндү жана кабыл алды. Салыштыруу жана мелдешүү ушул нерселер чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрдүн өнүгүшүнө чоң тоскоол болот. Сиз уникалдуусуз. Ушунуңуз менен дүйнөдөгү башка адамдардан айырмаланып турасыз. Дүйнө жаралгандан бери сизде адам такыр болгон эмес. Анан
Сизди ким менен салыштырууга, ким менен мелдешүүгө болсун. Салыштыруу сиздин артыкчылык же толук эместик сезимине ээ кылат. А бул сиздин эгоңуздун чектелген ой жүгүртүүңүздүн чагылышы. Эгер өзүңүздү жогорураак баалоо үчүн бирөө менен салыштырып жатсаңыз, муну менен башканын сизге караганда жаман экендигин билдиресиз. Башка бирөөнү төмөндөтүү менен сиз алардан жогору көтөрүлдүм деп ойлосоңуз керек. Чынында сиз өзүңүздү сындоо үчүн бута кылып гана алдыңыз. Баарыбыз кайсы бир деңгээлде мындайга кабылабыз. Эгер андан өтүп кете алсак, эң жакшы. Чыныгы билимге ээ болуу, өзүңө терең карап, жан дүйнөдөгү караңгылыкты таратуу үчүн жарык нурду багыттоо дегенди түшүндүрөт. Дагы бир жолу басым жасап айткым келет. Бардык нерсе өзгөрүп турат. Кайсы бир убакта сиз үчүн кынтыксыз, ылайыктуу болгон нерсе азыр туура келбей калышы мүмкүн. Өзгөрүп, өнүгүү үчүн ички дүйнөңүзгө көңүл топтоп, сиз үчүн ушул учурда жана ушул жерде эмне жакшы экендигин түшүнүү зарыл. Бизнеске жаңыча мамиле кылыңыз. Акыркы жылдары менин менчик басмаканам бар. Мен тамашалап, биз пошталарды текшерип, коңгуроолорго жооп берип, күнүмдүк иштер менен алекпиз. Бизде дайыма иш көп болот деп калчумун. Муну менен күн санап алектенип жатып, биз өнүгүп, биздин штат бир нече адамда 20дан ашуун жамаатка айланды. Биздин бизнес руханий принциптердин негизинде курулган. Жыйындарда биз өзүбүзгө оң маанай берүү үчүн аффирмацияларды айтчубуз. Башка көп компанияларда атаандаштарды каргышка ала тургандыгын билчүбүз, бирок биз башкаларга терс энергияларды жөнөтчү эмеспиз. Анткени анын баары бизге эки эселенип кайтмак. Биз чечтик, эгер баарына өз философиябызды жайылтсак, бизнести жүргүзүүдө эски көз караштардан баш тартабыз. Эгер көйгөй пайда болсо, жетишкибиз келген өзгөрүүлөрдү бекемдөө түрүндө билдиребиз. Биз өзүбүздө кыйкыруучу бөлмө жасап койдук. Ал добуш угузбай турган жабдуулар менен жабдылган. Бул жерде кызматкер өзү каалаган убакта ачуусун чыгара алат. Ошондой эле керек учурда медитацияга чөмүлүп, биздин кеңири топтомдордон жазууларды уга алышат. Кыйын мүнөттөрдө бул бөлмө биз үчүн тынч гаванга айланчу. Эсимде, бир убактарда компьютерлерибизде көйгөйлөр пайда боло баштады. Ар күнү бир нерсеси бузулат. Машиналарда биздин аң сезимибиздин белгилерине жооп кылганына ишенгендиктен көпчүлүгүбүз компьютерлердин бузулуп калышын күтүп, аларга терс энергия жөнөтүп жатканыбызды түшүндүм. Мен компьютерлерге "Кутман таңың менен, иштер кандай? Мага сүйүү менен мамиле кылышканда мен жакшы иштейм, мен силерди жакшы көрөм" деген аффирмацияларды киргизип койдум. Эми менин ар бир кызматкерим иш ордунда компьютерин жандырып жатып, ушул жазууну көрүп жатышты. Таң каларлык, бирок бузулуулар токтоду. Биз кээ бир окуяларды өзгөчө жумушта болгон, кээде бактысыздык катары кабыл алабыз. Чынында аларды дайыма чыныгы көрүнүштөрдө бизди бир нерсеге үйрөтүүгө арналган сабак катары кабыл алышыбыз керек. Мен мисалы билем, жашоодогу ар кандай бактысыздык жакшы сабакка айланып, жашоодо алдыга карай жылуу үчүн көп жолу жардам берген. Мисал келтирейин. Бир аз убакыт мурда менин басмаканам кыйын учурга туш болуп калды. Мурда биз да экономика сыяктуу эле өсүүлөрдү жана жыгылууларды башыбыздан өткөрчүбүз. Биздин сатуубуз төмөндөгөндө биз алгач кам санабай эч кандай чара деле колдонгон жокпуз. Бирок бул ай сайын улана берип, кирешебизден чыгашабыз көбөйүп кетти. Бизнес жүргүзгөндүн ар бири мындай нерсеге жол бербеш керек экендигин билет. Акырында эгер азыр чечкиндүү кадамдарды жасабасам, басмаканадан айрылып каларымды түшүндүм. Бул чечкиндүү кадамдардын арасында көпчүлүк кызматкерлердин жумуш ордунан бошотуу да бар эле. Бул мен үчүн канчалык кыйын болгонун элестетип көрсөңүз болот. Чогулган коллегаларыма бул кабарды айтуу үчүн жыйындар залына кандай абалда киргеним эсимде. Ачуу жаш тамагымды бууп турса да, муну жасаш керек эле. Бул чечим канчалык кыйын болсо да, менин кызматкерлериме пайда алып келип, алар өздөрүнө ылайыктуу иш ордуларын тез эле таап аларына да ишендим. Дээрлик баары табышты. Кээ бири атүгүл өз ишин ачышып, бизнесте ийгиликке жетишти. Эң кыйын учурларда да бул шарттар баарыбыз үчүн пайда алып келерине ишенүүнү токтотподум. Албетте жаныбыздагылардын баары эң жаман нерсени күтүштү. Басмакана мына кыйрай турган жөнүндө ушактар таркады. Ушактар биздин тааныштардын арасында гана эмес, бүт өлкө боюнча таркады. Моюнга алыш керек, бул жаман божомолдоолор ишке ашпай калганда биздин кубанычыбызга сөз жетпейт эле. Биз белди бекем бууп, кыйрабадык. Калган кызматкерлердин баары абалды оңдоо үчүн колунан келгенин жасашты. Эң негизгиси,
Биз көп нерселерге үйрөндүк. Азыр басмакана өнүгүп жатат. Менин кызматкерлерим жумушун абдан жакшы көрүшөт. Ал эми мен аларды жакшы көрөм. Ишибиз татаалдашканы менен бизде иштеп кыйналдык деген сезим жок. Биз улам көп китептерди басып чыгарып, жашоонун баардык чөйрөлөрүндө гүлдөп жатабыз. Мен ишенем, биздин жашообузда болгон баардык нерсе жыйынтыгында бизге пайда алып келет. Болгону бул бактылуу финалды кыйын кырдаалда көрүү кыйын болуп кетет. Жашооңуздагы кайсы бир жагымсыз окуяны эстеп көрүңүзчү. Балким бул сизди жумуш ордунан бошоткон учур болушу мүмкүн. Же аялыңыз, же күйөөңүз сизден кетип калган. Бул окуяга жашоонун бүтүндөй өлчөмүнөн баа берип көрүңүзчү. Анын жыйынтыгында көп жакшы нерселер болду эле. Канча жолуктум. Ооба, бул чынында эле өтө жаман болгон. Бирок мындай болбогондо мен азыркы теңимди жолуктурмак эмесмин, же өз ишимди баштамак эмесмин, же өзүмдү сүйүүгө үйрөнмөк эмесмин, жана башка ушул сыяктуулар. Эгер улуу күчтүн биздин жашообузду бизге көбүрөөк пайда алып келе тургандай уюштурушуна ишеним берсек, жашоо сунуштаган баардык нерседен, жакшыдан да, жамандан да рахат алууга мүмкүнчүлүк алабыз. Бул принципти өз ишиңизге колдонуп көрүңүз. Кандай чоң өзгөрүш болорун өзүңүз көрөсүз. Адамдар жөн гана акча табууну эмес, андан көбүрөөк нерсени алууну каалашат. Алар дүйнөгө пайда алып келип, өздөрүн таанытууну каалашат. Келечекте глобалдык деңгээлде жакшылык жаратуу муктаждыгы материалдык муктаждыктардан ашып түшөт. 3 глава. Чеги жок мүмкүнчүлүктөр. Ар бирибиз аалам жана бүтүндөй жашоо менен көптөгөн жиптер аркылуу чырмалганбыз. Бизде аң сезимдерибиздин мейкиндигин кеңейте ала турган күч бар. Ал эми азыр мен сиздер менен мындан да ары барууну каалап турам. Эгер сиз руханий өсүүнүн жолуна түшүп, өзүңүздү өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жатсаңыз, мындан ары сизге эч нерсе кылуунун кереги жок дегенди түшүндүрөбү? Сиз чындап эле болду эми, баарына жеттим деп отуруп аласызбы? Же өз үстүңүздөн иштөө өмүр бою уланаарын, аны бир баштап эч качан бүтпөшүңүздү түшүнөсүзбү? Кезектеги бийиктикти багындыргандан кийин бир аз дем алууга болот. Бирок бул өмүр бою созулган иш. Балким өзүңүздөн сурагыңыз келет. Жашооңузда дагы эмнени жакшыртуу керек? Анда эмне сизге жакпайт? Сиздин дениңиз сакпы? Бактылуусузбу? Баарына жетиштиңизби? Чыгармачыл башатыңызды көрсөттүңүзбү? Өзүңүздү коопсуз абалда сезесизби? Өткөндүн чектөөсү. Мага биринчи жолу Нью-Йорктук насаатчым Эрик Пейстен уккан сөз абдан жагат. Чеги жок мүмкүнчүлүктөр. Ал дайыма мага таяныч чекит катары кызмат кылып, мен аң сезимиме, мен жаштык элестөөмдө мүмкүн болгон нерсени чегинен чыгууга жол берчү. Мен бала чагымда чоң адамдардын сөз арасында айтып өткөн сындарды жана жемелерди көп учурда чындыкка туура келе бербешин. Ал болгону кыйын күндөн кийин же кыжаалат болгондон, көңүл калгандан чыккан нерсе экенин түшүнгөн эмесмин. Мен аларды чындык катары кабыл алып, алар мени кысымга алган. Балким мен одоно, акылсыз, аңкоо эместир элем, бирок мен өзүмдү дал ушундай сезчүмүн. Көпчүлүк адамдар жашоо жөнүндө түшүнүктөрүн 5 жашка барып калыптандырышат. Аларга өспүрүм куракта кээ бир нерселер кошулат, бирок аз гана. Кардарларымдын кайсы бир нерсеге болгон мамилесин эмне үчүн мындай экенин изилдеп келгенибизде, өткөн күнүнө карап көрүп, алардын көбү бул жөнүндө көз караштары 5 жашында калыптанганын байкашкан. Демек, биз 5 жашар баланын аң сезиминин мейкининде жашайбыз. Ал өз кезегинде биз ата-энелерибизден кабыл алган нерселер менен аныкталган. Эң мыкты деген ата-эне да баарын билбейт жана жеке аң сезиминин чегинде жашайт. А биз алардын сөздөрүн жана жоруктарын кайталайбыз. Сен муну кыла албайсың, бул сенин колуңдан келбейт. Чынында чектөөлөр, алар кандай гана маанилүү сезилбесин, бизге кереги жок. Кээ бир биздин бекемдөөлөр жакшы жана пайдалуу. Алар бизге өмүр бою кызмат кылат. Мисалы, жолдон өтүп жатып, биринчи сол жакты, андан кийин оң жакты кара. Жаңы мөмө жемиштер ден соолукка пайдалуу. Бала чагыбызда пайдалуу болгон түшүнүктөр азыркы учурда ылайыксыз. Мисалы, бейтааныш адамга ишенбе деген кеңеш кичине бала үчүн жакшы болгону менен, чоңойгондо да ушул эреже менен жашаган жалгыздыкка алып келет. Кантсе да кырдаал үмүтсүз эмес. Өз бекемдөөлөрүңүздү дайыма оңдоп алууга болот. Биз мен кыла албаймын, болбойт, буга менин акчам жок, же кошуналар эмне деп ойлойт деп айтканда, биз өзүбүздү катаал чекке камап коебуз. Өзгөчө олуттуу тоскоолдук акыркы сөз түрмөгүндө көрсөтүлгөн. Биз көбүнчө кошуналар, достор,
бирге иштешкендер же дагы кимдир бирөө эмне деп ойлонот деп ойлонобуз. Бул иш аракет кылбаганга эң сонун шылтоо. Алар мындай кылмак эмес, алар муну жактырышпайт, бирок бул пайдасыз. Коом өзгөрөт, аны менен бирге кошуналардын ойлору да өзгөрөт. Ага кылчаңдаштын эмне кереги бар? Эгер сизге эч ким качан мындай кылган эмес дешсе, сиз эмне болуптур деп жооп берсеңиз болот. Бир аракет кылуунун жүздөгөн жолдору бар. Андыктан өзүңүзгө ылайыктуусун тандап алыңыз. Биз көбүнчө өзүбүз акылга сыйбаган сөздөр менен чектеп алабыз. Мен алым жетпейт. Эми жаш эмесмин да. Өтө эле жашмын да. Боюм узун эмес да. Же бул аял үчүн ылайыктуу эмес, жана башка. Айтмакчы, сиз акыркы сүйлөмдү көп айтасызбы? Мен муну жасай албайм, себеби аялмын, же эркекмин да. Жан дүйнөнүн жынысы жок. Мен ишенем, ар бир адам белгилүү бир руханий сабак алуу максатында өз жынысын туулганга чейин эле тандап алат. Жынысыңдын айынан толук эместик сезимин сезүү бул жалкоолугуңду аныктаган шылтоо гана эмес, өз күчүңдөн баш тартуунун дагы бир жолу. Биз өздөштүргөн чектөөлөр көбүнчө чеги жок мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып, өзүбүздү билдирүүгө тоскоол болот. Канча көп адамдар мен жетиштүү билимим жок деп айтуу менен гана өздөрүн токтотуп коюшкан. Биз муну кезектеги чектөө катары кабыл алсак да болот, же ага маани бербей аттап өтүп кетсек да болот. Мен көп жылдар бою жогорку билимге ээ болбогондуктан бул чектөөнү кабыл алып жүргөмүн. Мен өзүмө менин билимим жок, мен ойлоно албаймын, мен жакшы жумушка ээ боло албаймын, мен эч нерсени жакшы кыла албаймын деп айтып жүргөн учурлар болгон. Анан бир күнү түшүндүм. Бул чектөөлөр менин аң сезимимде гана уялап, чындык менен эч кандай жалпылыгы жок. Жасалма чектөөлөрдү артка таштап, өзүмө чексиз мүмкүнчүлүктөрү колдонууга жол берүү менен мен ойлоно ала турганымды байкадым. Анан да менде эң сонун жөндөмдүүлүктөр жана баарлашуу таланты бар экендигин баамдадым. Мен өзүмдө өткөндүн чектөөлөрүнөн улам эч качан оюма да келбеген көп нерселердин бар экенин билдим. Ички потенциалды күчтөрдүн топтомун чектөө. Арабызда баарын билем деп ойлогон адамдар бар. Баарын билем дегендик сизди өнүктүрбөйт, өстүрбөйт, жашооңузга жаңы нерселердин киришине жол бербейт. Ушунусу менен коркунучтуу. Улуу күч бар экенин мойнуңузга аласызбы же ал сизде, сиздин физикалык денеңизде деп ойлойсузбу? Эгер ушундай ойлонсоңуз, анда аң сезимиңиздин чектелгенинен улам коркунучта жашайсыз. Эгер сиз ааламда улуу, даанышман күч бар экендигин, ал эми сиз анын бир бөлүгү гана экендигиңизди түшүнсөңүз, анда чектелбеген мүмкүнчүлүктөрдүн дүйнөсүнө киресиз. Канчалык көп азыркы учурдагы аң сезимиңиздин чектөөлөрүнүн ичинде иш аракет кыласыз. Ар качан мен колумдан келбейт деп айтуу менен өз алдыңызда өзүңүз светофордун кызыл жарыгын жагасыз. Сиз жеке даанышмандыгыңызга жолду жаап, руханий билимдердин энергиясын агып келишине тоскоолдук жаратасыз. Бүгүнкү ишенимдериңиздин чегинен чыккыңыз келеби? Эртең менен сиз белгилүү бир түшүнүктөрдүн жана идеялардын топтому менен ойгоносуз. Алда канча көп мүмкүнчүлүктөрү бар реалдуулукка кирүү үчүн алардын кээ бирин аттап өтүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул таанып билүү деп аталат. Анткени сиз жаңы нерсени кабыл алып жатасыз. Ал сиздин мурдагы түшүнүктөрүңүзгө ылайык келиши да мүмкүн, алардан артыкча да болушу ыктымал. Сиз кийим салган шкафыңызды кантип иретке келтиргениңизге маани бердиңиз беле? Өзүңүзгө кереги жок болуп калган кийимдерден жана кыркындылардан арыласыз. Бирөөгө берүүгө мүмкүн болгонун бир тарапка коесуз, жарабай калганын ыргытасыз. Анан калган кийимдерди жаңы тартип менен бөлүштүрө баштайсыз. Эми керек нерсени табуу жеңилирээк, шкафта бошураак болуп калды. Мурда жаңы кийим алганыңызда аны эскилердин арасына эптеп тыгып батырууга туура келет эле. Эми иретке келтирилгенде жаңы кийимге орун дайыма табылат. Аң сезимде да ушундай эле нерсени жасоо керек. Жаңы ойлор жана идеялар үчүн орун бошотуу үчүн эскилерин жок кылуу зарыл. Кудай бийлеген жерде баары мүмкүн. Ал эми ар бирибиздин жан дүйнөбүздө бийлик кылат эмеспи? Эгер азыркы көз карашыбызды өзгөртпөй тырыша берсек, биз алдыга карай жыла албайбыз. Айтыңызчы, бирөө ооруса, бечара жаман кыйналып атат да деп ойлоносузбу? Же аларга карап туруп, андагы улуу күчтүн саламаттыгы бар экендигин эстейсизби? Чексиз мүмкүнчүлүктөрдү көрө аласызбы? Керемет нерселер боло тургандыгына ишенесизби? Менин бир таанышым мени чоң адамдын өзгөрүшү мүмкүн эмес экендигине болбой эле ынандырып жатты. Ал ээн жерде жашап, көп ооруларды ашырган, эми үй жайын сатууну каалап жаткан.
Ал көнүмүш ой жүгүртүүсүн өзгөртүүсүнү каалабай, сатып алуучулар менен келишим түзүүдө өзүнө абдан катаал алып жүрдү. Келишим анын гана шарттарына ылайык түзүлүшү керек эле. Анын үй жайын сатуусу өтө кыйынга турары айкын эле көрүнүп турду. Анткени ал өз ой жүгүртүүсүн өзгөртүү мүмкүн эмес деп эсептеди. Ал эми ага дал ушул нерсе керек болчу. Мейкиндиктерди кеңейтип. Эмне үчүн биз чексиз мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонууга өзүбүзгө жол бербейбиз? Биздин коркунучтар бул чектөөлөр. Эгер сиз бир нерседен коркуп, болбойт окшойт, колумдан келбейт окшойт десеңиз, аягы кандай бүтөт? Коркунучтун кайрылып келиши, коркуткан кырдаалдын кайталанышы менен. Чектөөнүн дагы бир түрү айыптоо, жамандоо. Бирөөнү айыптаганын эч ким жактырбайт, бирок өзүбүз бул нерсени көп эле жасайбыз. Жамандоо аркылуу чектөөлөрдү дагы тарытабыз. Ар качан өзүңүздүн аз да болсо бирөөнү жамандап же сындап жатканыңызды байкасаңыз, бизден чыккан нерсенин баары кайра өзүбүзгө кайтаарын эсиңизге салып коюңуз. Балким өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүздү чектөөнү токтотуп, ойлонууңузду чынында эле эң сонун кылып өзгөрткүңүз келип калат. Өз оюңду билдирүү менен бирөөнү сынга алып, айыптоонун ортосунда айырма бар. Биздин көпчүлүгүбүздү бир нерсеге карата пикирибизди айтууну сурашат. Кеп чынында оюбуз жөнүндө болуп жатат. Оюбуз бул биздин бир нерсеге болгон салыштырмалуу сезимдерибиз. Мисалы, мен мындайды кылбайт элем. Көк түскө караганда кызыл кийгенди жакшы көрөм, жана башка. Ал эми кайсы бир аялды бекер эле көктү кийип алыптыр деп айтуу бул айыптоо. Бул түшүнүктөрдү айырмалай билүү керек. Эсиңизде болсун, сындоо дайыма кимдир бирөөнү туура эмес кылып жатканын түшүндүрөт. Эгер сизден оюңузду сурап жатса, аны сындоонун же айыптоонун калыбына келтирбеңиз. Ушуга эле окшош. Эгер өзүңүздү күнөөлүү сезсеңиз, өзүңүздү чектейсиз. Эгер кимдир бирөөнү капа кылсаңыз, кечирим сураңыз да мындан ары андай кылбаңыз. Күнөөлүү сезүүгө чырмалбаңыз. Ал сиздин баардык нерседен артта калтырып, сиздин чыныгы мазмунуңуз менен эч кандай байланышы жок. Бирөөнү кечирүүнү каалабасаңыз да, өзүңүздүн руханий өсүүңүздү чектейсиз. Кечирүү сиздин руханий дүйнөңүздүн кысылуусун оңдойт. Ачуулануунун ордун түшүнүү, ал эми жек көрүүнүн ордун боорукердик ээлейт. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүзгө руханий өсүү үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүк катары караңыз. Сизде көйгөй жаралганда, алар жөнүндө акыл эсиңизге тиешелүү болгон чек менен ойлонбоңуз. Балким сиз көбүнчө, мен бечара, неге бул нерсе менин жашоомдо болуп жатат деп ойлонсоңуз керек. Жагдайдын аягы кандай бүтөөрүн дайыма эле биле бербейсиз. Өзүңүздүн ички күчүңүзгө ишениңиз. Ал сизге караганда акылдуураак жана күчтүүрөөк. Баары жакшы. Болуп жаткан нерсе аягында сиз үчүн сөзсүз пайда алып келишин бекемдеген аффирмацияларды айтыңыз. Өз көйгөйлөрүңүздү чечип жатып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай ачык болуу керек. Эгер сиз бул нерсени жасасаңыз, анда бир нерсени өзгөртө аласыз. Болгондо да өзүңүз элестете да албагандай. Баарыбызда мен муну кандай кылышты билбей турам деп башыбыз маң болгон учурлар болгон. Мындай таш дубалга кептелип калгандай эле сезилет. Бирок биз кандайдыр бир жол менен бул көйгөйдү чечкенбиз. Кээде кандай болгонун өзүбүз да түшүнбөй калабыз, бирок бул болот. Биз канчалык улуу күч менен бирге иштешүү чеберчилигин үйрөнсөк, алардын керемет чексиз мүмкүнчүлүктөрүбүздү ошончолук ишке ашыра алабыз. Топтук аң сезим. Биздин чектелген көз караштардан баш тартып, жашоону космикалык көрүүгө кайрылуу биз үчүн абдан маанилүү. Биздин планетада азыркы учурда жогорку аң сезимдин өтө тез өнүгүүсү жүрүп жатат. Мындан бир аз мурда бир кызыктуу график көзүмө илинип калды. Анда адам баласынын тарыхындагы ар түрдүү системалардын пайда болушу жана өнүгүшү көрсөтүлгөн эле. Өндүрүштөрдүн өнүгүшү, айыл чарбанын даңкын басып, анын байланыш жана компьютердик технологиялардын өнүгүшү менен маалымат доору каптап кетти. Мунун жанында аң сезимдин өнүгүүсүн чагылдырган график илиниптир. Ал болсо, доорго караганда аң сезимдин бир топ тез өнүккөндүгүн көрсөткөн. Бул эмнени түшүндүргөнүн элестете аласызбы? Мен Австралияда, Иерусалимде, Лондондо, Парижде, Амстердамда болдум. Баардык жерде өзүн өнүктүрүүгө жана руханий өсүүгө жол издеген адамдардын чоң топтору менен жолугушууларым болду. Алар аң сезимдерин кантип иштешине абдан кызыгышып, алган акылмандыктарын жашоосундагы окуяларды башкаруу үчүн колдонушат. Биз азыр руханий өнүгүүнүн жаңы бийиктигин багындыруунун алдында турабыз. Диний согушуулар азыркыга чейин болуп жатса да, алар азая баштады. Биз бири-бирибиз менен жогорку аң сезимдин деңгээлинде баарлашууга үйрөнүп жатабыз.
Берлин дубалын кулашы, эркин Европанын жаралышы адамдардын аң сезимин өскөндүгүн тастыктайт. Анткени эркиндик адамга туулгандан берилген ажырагыс укук. Жеке адамдын аң сезими ойгонгондо бул топтук аң сезимге да таасир этет. Ар жолу аң сезимдин оң максаттар үчүн пайдаланганыңызда сиз да ушундай нерсени жасап жаткан адамдар менен байланышка киресиз. Негативдүү ойлонгондо да терс ойлонгон башка адамдар менен байланыш түзөсүз. Ар кандай медитация жасаган учурда ушул көз ирмемде медитация жасап жаткан жер шарындагы баардык адамдар менен биргесиз. Жакшы нерсени элестеткениңизде сиз бул нерсени башкалар үчүн да жасаган болосуз. Биздин максат ой жүгүртүүбүздүн мейкиндигин кеңейтүү жана эски тажрыйбалардын чегинен чыгуу. Биздин аң сезимибиз бул дүйнөдө кереметтерди жарата алат. Чектелбеген мүмкүнчүлүктөр ааламдагы жана анын чегинен сырткары бардык нерсе менен байланыш түзүүгө жол берет. Ойлонуп көрүңүзчү, сиз эмне менен байланыштасыз? Адатка айланган көз караш коркунучту билдирүүнүн бир түрү. Эгер сиз ушундай көз карашка ээ болсоңуз, дал ушундай адамдар менен көрүнбөгөн топко биргесиз. Эгер сиздин аң сезимиңиз жаңы нерселер үчүн ачык болуп, өзүңүздү эч кандай шартсыз сүйүүгө тырышып үйрөнүп жатсаңыз, демек иш аракети ушундай адамдар менен биргесиз. Ордуңузда калгыңыз келеби же бийиктикке өсүңүз келеби? Тандаңыз. Дүйнөдө кризистик кырдаалдар көп жаралат. Кандай деп ойлойсуз? Канча адам өзүнүн оң энергиясын кризистеги аймактарга жөнөтүп, баары жакшы болорун бекемдеген аффирмацияларды айтышат. Сиз өзүңүздүн аң сезимиңизди жер шарындагы баардык адамдардын толук жана гармониялуу жашашын бекемдөө үчүн колдонушуңуз керек. Сизден кандай энергия чыгат? Даттануунун жана каргануунун кереги жок. Анын ордуна окуянын өнүгүшүн элестетүүгө мүмкүн болгон эң жакшы вариантын бекемдеген аффирмацияларды айтыңыз. Сизге бул үчүн өзүңүздөгү күч менен болгон руханий байланыш жардам берет. Ой жүгүртүүңүздүн мейкиндигин кеңейтүүдө канчалык ыраак бара аласыз? Кошуналарыңыздан ыраагыраак барайын дейсизби? Эгер алар чектелген адамдар болсо, жаңы досторду табыңыз. Сиздин өнүгүшүңүз үчүн чек барбы? Сиз мен кыла албайымды мен кыла аламга алмаштырууга чындап чечим чыгардыңызбы? Айыкпаган дарт жөнүндө укканда билиңиз, бул жалган. Баарын айыктыра ала турган күч бар. Айыкпаган деген сөз мен үчүн медицина азырынча бул дартты айыктыра ала турган жолду таба элек дегенди гана түшүндүрөт. Бирок бул айыгуу мүмкүн эмес дегендикке жатпайт. Бул жан дүйнөңүзгө терең чөмүлүп, өзүңүздө дарыны табыңыз дегенди түшүндүрөт. Биздин башка мүмкүнчүлүктөр жөнүндө. Биз мээбиздин мүмкүнчүлүктөрүнүн 10% гана иштетебиз деп эсептелет. Калган 90% эмнеге керек? Телепатия, көз ачыктык, алыс аралыкта уга алуу сыяктуу психикалык жөндөмдүүлүктөр нормалдуу, табигый кубулуштар. Биз жөн гана аларды колдонууга өзүбүзгө жол бербейбиз. Биз эмнеге буларды кыла албайбыз? Неге буга ишенбейбиз дегенди түшүндүрүүгө ишенимдүү шылтоолорубуз дайыма табылат. Жаш балдарда психикалык жөндөмдүүлүктөр жакшы өнүккөн. Бирок тилекке каршы чоңдор оюңан чыгарып атасың, болбогон нерсеге ишене бересиң. Каяктагыны айтпачы деп чочутуп коюшат. Мындай шартта жаш баланын жөндөмдүүлүктөрүн жоготуп коюу таң каларлык деле эмес. Менин оюмча, биз таң каларлык нерселерге жетише алабыз. Бирок бул жөндөмдүүлүктөрдү кантип ачуу бизге белгисиз. Анткени биз аларды жакшылык үчүн эмес, жамандык үчүн колдонушубуз мүмкүн. Биз башкаларга зыян келтиришибиз ыктымал. Биз өнүгүүнүн эч кандай шартсыз баарын сүйө алган деңгээлине көтөрүлүшүбүз керек. Ошондо биз мээбиздин мүмкүнчүлүктөрүнүн калган 90%-ын иштете алабыз. Күйүп жаткан көмүр үстүндө жүрүү. Көпчүлүгү күйгөн көмүр үстүндө басканды угушса керек. Бул жөнүндө семинарларымда суроо бергенде бир нече кол көтөрүлөт. Ысык көмүрдүн үстүндө жүрүү мүмкүн эмес. Аны билебиз, чынбы? Ал таманды күйгүзөт. Ошентсе дагы муну жасаган адамдар бар. Алар сиз менен мага окшогон кадимки эле адамдар. Балким алар муну бир көргөндө эле үйрөнгөн болушу да ыктымал. Менин досум Дарби Лонг, онколог, рак оорусун дарылоочу дарыгер Карл Симонтон менен иштейт. Алар рак дартына чалдыккандар менен жумаалап семинарларды өткөрүшөт. Бул жерде күйүп жаткан көмүрдүн үстүндө жүрүүнү да көрсөтүшөт. Дарби өзү бул нерсени көп жолу жасап, атүгүл семинардын катышуучуларын да ысык көмүрдүн үстүнөн алып өткөн. Муну көргөн, кээде өздөрү да басып өткөн оорулар канчалык таң калганын элестетүүгө гана болот. Балким бул нерсе алардын жашоо жөнүндөгү түшүнүктөрүн толугу менен аңтарып ташташы ыктымал.
Мындайдан кийин мүмкүн болгон нерсенин чегин алар башкача түшүнүп калышат. Мен ишенем, Энтони Роббинс биздин өлкөдө биринчи болуп күйгөн көмүрдүн үстүнөн жүрө баштаган жаш жигит. Бул дүйнөгө чоң нерселерди жасоо үчүн келген. Ал нейролингвистикалык программалоону НЛП изилдеген. Бул окуу башка адамдарды байкап карап, ага таянып, бул адамдардын кылганын кайталоого, алардын жүрүм турумун өз мээңде жаратууга жол берет. НЛП гипноз техникасына негизделген. Энтони Роббинс көмүр үстүндө жүрүүнү билгенден кийин өзү бул искусствого үйрөнүп, башкаларды да үйрөтүүнү каалаган. Бир йог ага бул нерсеге үйрөнүү үчүн бир нече жылдар окуу жана медитация керек болот деп айткан. Бирок Тони НЛП ыкмаларын жардамы менен бир нече саатта үйрөнгөн. Эгер бул нерсени ал жасай алса, башкалар да үйрөнө ала тургандыгын түшүндү. Ал адамдарды ысык көмүр үстүндө жүрүүгө көңүл ачуу үчүн эмес, алардын өздөрүнүн сыгып турган чектөөлөрүн жана коркунучтарын жеңе аларын сезиш үчүн үйрөткөн. Баары мүмкүн. Мен артымдан кайталаңыз. Мен чектелбеген мүмкүнчүлүктөр бар дүйнөдө жашайм. Менде баары жакшы. Бир мүнөткө бул сөздөрдү ойлонуп көрүңүзчү. Баары жакшы. Бир нерсе эмес, жеке бир учурлар эмес. Баары мүмкүн экенине ишенүү менен сиз жашоодогу ар кандай көйгөйлөрдүн чечимине карай өзүңүздүн аң сезимиңизди ачасыз. Биз чексиз мүмкүнчүлүктөргө ээбиз. Алар дайыма жеке өзүбүзгө жана топторго да жеткиликтүү. Биздин алдыбызда тандоо ачылат. Же биз өзүбүздү чектөөлөрдүн дубалы менен курчайбыз, же аларды уратып, бул учурда өзүбүздү коопсуз сезип, жашообузга жакшылыктардын жана жыргалдын киришине шарт түзөбүз. Өзүңүзгө акырын байкоо жүргүзүп көрүңүз. Жан дүйнөңүздө эмне болуп жатканына көңүл буруңуз. Эмнени сезип жатасыз? Эмнеге ишенесиз? Сырткы дүйнөгө мамилеңиз кандай? Айыптабастан, түшүндүрбөстөн эле жөн гана байкаңыз. Бышып жетилгенде өзүңүздүн чексиз мүмкүнчүлүктөрүңүздү пайдалана аласыз.